Саламатсыздарбы? Сиздерге жаңы чыккан коронавирус менен Япония кантип күрөшүп жатканын өз байкоолорум менен айтып бергим келди. Бул өлкөнүн айтылган мыйзамдарына баш ийүүгө мажбурбуз. Көчөдө эки адамдан ашык баскан болбойт. Мисалы магазиндерге барсаң да магазиндин алдында полиция офицерлери турат. Кыргызстанда Кудай өзү сактайт, өтүп кетет деп себепсиз магазинге барып жатса, зериккенде досторубузду чакырып алсак, ушул учурда шалаакылыктын кесепети канчалык жогору экендигин биз Италия, Португалия Бул мисалды Кыргызстандын мисалында да алсак болот, анткени карган менен жаштардын арасында дистанцияны сактоо боюнча көптөгөн студенттер бул нерсени шанс деп билип, үйдөн чыкпай китеп окуп, илимге сугарылуу менен алек. Ошондой эле колунда жок бир туугандарыбызга дагы өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жардамдашып, ар бир адам коомдук жарандык милдетибизди аткаруу менен гана бул илдетти жеңебиз. Учурда бардыгыбыз билгендей эле Кыргыз эли башка дүйнө элдери сыяктуу эле коронавирус менен бетме бет турган убагы. Жана ушул учурда шалаакылыктын кесепети канчалык жогору экендигин биз Италия, Португалия жана ошондой эле башка бир катар мамлекеттердин мисалында көрө алдык. Эгерде биз дагы ал мамлекеттерге окшоп көптөгөн вирусту жугузуп жана көптөгөн адамдардын бул дүйнө менен кош айтышын каалабай турган болсок, биз мамлекет берип жаткан жана ошондой эле саламаттык сактоо министрлиги берип жаткан эрежелерге баш ийүүбүз өтө маанилүү. Эгерде сен кедей кембагалдарга жардам бергиң келсе, сен өзүң кедей болуп калба дейт. Жана ошондой эле ден соолугу жок адамдарга жардам бергиң келсе, өзүңдүн ден соолугуңду чың тут демекчи. Биз өзүбүздүн ден соолугубузга кам көрүү менен азыркы убакта бир улутту сактап калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан келгиле достор, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы дагы бул апаттан жеңил желпи чыгып кеткенге аракет кылалы. Бул апат дагы бүтөт албетте, бирок ким утушта чыгат? Биз утушта чыгабызбы же абал утуштан чыгып кетеби? Ошол маанилүү. Ошондуктан келгиле, өзү кичинекей элбиз, ошол кичинекей элибизди сактап калалы, аман эсен бололу, баардыгыңыздарга ден соолук каалайбыз. Мен Өмүрбекова Керес, Катар мамлекетинин Доха шаарында Катар университетинин окуучусу. Баарыбызга маалым болгондой эле, Катар дүйнөдөгү эң бай өлкөлөрдүн бири. Келечек жөнүндө ойлобостон, келечекте курган, акыркы технологиялар негизинде курулган бейтепканаларга күндө 2000ден 5000ге чейин адамдарды анализ кыла ала турган, дүйнөнүн эң мыкты дарыгерлери кызмат кылган Катарда коронавирус күндөн күнгө көбөйүүдө. Азыркы учурда ооругандардын саны 562, айыккандардын саны 53, өлүмдөр каттала элек. Катар мамлекетинин колдонгон чаралары: аэропорт жабык, шаар 1 айдан бери карантинде, тышка чыгууга, кагаз акча колдонууга тыюу салынган, алып сатуу, банк кызматтары, окуулар онлайн түрүндө жүргүзүлөт, көчөлөр ар дайым дезинфекция кылынууда. Ал эми Кыргызстанда Кудай өзү сактайт, өтүп кетет деп себепсиз магазинге барып жатса, зериккенде досторубузду чакырып алсак, кол кап, маска таратем деп өзүбүздү коргоого албастан таратсак, жараткан бизди кантип сактайт? Биринчиден колубуздан келген нерсени кылып, андан кийин Аллахка тапшырууубуз зарыл. Албетте, Кыргызстанда Катардакыдай мүмкүнчүлүктөр толук эмес, бирок биздин кыргыз элибиз күчтүү жана ынтымактуу жана биримдиктүү. Кыргыз элин эрежелерге баш ийип, тазалыкты сактап, биз өткөрө албаган убакытты сиз үй бүлөңүз менен өткөрүп, көптөн бери окуй албай жүргөн китебиңизди окуп, спорт кылып, жана азыркы учурда керектүү болгон видео монтаж, фоторедактор, адапты интернет аркылуу үйрөнсөңүздөр болот. Өзүңүздү өнүгүүгө чакырамын. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Бекболсун. Польшада, Варшава шаарында акыркы 1,5 жылдан бери жашап эмгектенип келем. Азыркы дүйнөнү каптап жаткан оору дагы Польшадан кыя өткөн жок. Бул жакта азыр ооруп жаткандардын саны 1600'tү чамалап, 17 киши бул жашоо менен кош айтышты. Польшада Европадагы башка мамлекеттерге караганда эң катаал чаралар Польшада көрүлгөн, эң биринчилерден болуп, андан кийин азыр Варшава шаары карантинге алынып, көчөдө эки адамдан ашык баскан болбойт. Мисалы магазиндерге барсаң да магазиндин алдында полиция офицерлери турат, магазинге очередь менен киргизип, магазиндин ичинде да жүргөндө 1 метрлик аралыкты сактап, ушундай жакшы эрежелер сакталып атат. Ошол эрежелердин сакталганына карабастан, бул оору өзүнүн коркунучтуу экендигин көрсөтүп, абдан катуу жайылып жатат. Көп сандагы адамдар күн сайын 200'дөн 250'дөн ушундай адамдар ооруп жатат. Ошондуктан биз дагы бул ооруга оюнчук катары көрбөй,
олуттуу көңүл бурушубуз керек экенин көрсөтүп койду. Азыр биз ушул карантин убагында үйдө балдар болуп жөн отурбастан Amazon'до кантип иштөөгө болот, ушундай жакшы өзүбүзгө пайдалуу нерселер менен өткөрүп жатабыз. Андан кийин кыргыз эли ушул ооруга кайдыгер карабай, ар бирибиз өзүбүздүн жакындарыбызды, туугандарыбызды, ушул алакандай кыргыз жерибизди сакташ үчүн баардыгыбыз үйдөн чыкпай, үйдө жөн отурбастан пайдалуу иштер менен өткөрөлү. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Коронавирус илдети жалпы дүйнөнү каптагандай эле Түндүк Кипр өлкөсүндө дагы учурда 67 киши бул ооруга чалдыкканы белгилүү. Өлкөдө абал учурда өзгөчө кырдаалдар киргизилип, мүмкүн болушунча сыртка чыкпаганга аракет кылып атабыз. Жана билим берүү жаатында дагы окуулар онлайн түрүндө өтүүдө. Бул учурда албетте биз убактыбызды туура жана так колдонууга аракет кылып атабыз. Жана бул өлкөнүн айтылган мыйзамдарына баш ийүүгө мажбурбуз жана бул иштерди кылууга так даана өзүбүздүн гигиеналык жактан колубузду жууп жана башка иштердин баарын кылып атканга аракет кылып атабыз. Өзгөчө бул учурда биз билим үчүн келгендиктен албетте убактыбызды так бул билимге жана жакындарыбызга убакыт бөлүүгө аракет кылып атабыз. Жана сиздер дагы бул иште өзүңүздөрдүн жакындарыңызга, өлкөдөгү болуп аткан мыйзамдарга баш ийип, булардын баарын беримдик менен жана ынтымак менен жеңилишүүгө толук түрдө ишенем. Албетте бул убакыттан кийин дагы бизди жаркын келечек бир Кыргызстан күтүп атканын эч качан унутпаш керекпиз. Баарыңыздарга ийгилик жана ынтымак каалайм достор. Саламатсыңар достор. Мен учурда Латвиянын Рига шаарында билим алып кеңейтип келген кыргыз жарандарымнан. Коронавирус илдети бул өлкөдө дагы ылдамдык менен өсүп бара жатат. Элдер эми гана бул илдетти орчундуу кабыл алып үйлөрүнө отурушат. Медициналык тармагы өнүккөнүнө карабай, ресурстар тартыш жетишсиз абалда. Ошондуктан бул илдет өлкөбүздө курч электе. Келиңиздер мамлекеттик медициналык органдар тарабынан коюлган эң жөнөкөй эрежелерди сактайлы. Биринчи даражадагы муктаждыктарыбыз болбосо үйдө отурайлы. Ар бир адам коомдук жарандык милдетибизди аткаруу менен гана бул илдетти жеңебиз. Үйдө карантинде болгон учурубузда пайдалуу өткөрсөк болот. Мисалы мен онлайн курстарды кароо менен өткөрүп жатам. Алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мындан 3 ай мурун Кытайда чыккан илдет азыркы учурда дүйнөнүн дээрлик бардык жерлерин каптап, шипасы табылбай дүйнө элин чоң кайгыга салууда. Пайгамбарыбыз алейхиссалам куттук хадисинде минтип айтат: мусулмандар жалпы бир дене сыяктуу. Дененин бир жери ооруса, дененин баары оорусун сезип, айыгып кетүүсү үчүн алектенгендей эле бардык элдер мусулман болушпаса дагы бир адам атадан тараган урпак катары хадисте айтып өткөндөй бири-бирибизге жардам берип, бул оору менен күрөшүүдө биригүүбүз зарыл. Иорданияда окуган жалпы студенттердин атынан кыргыз элине жана мусулман калкына бекем сабыр, ынтымакта болуусун тилейбиз. Иорданияда 15 күндөн бери карантин жарыяланып, окуу жайлар, иш мекемелери толук жабылды. Шаардын жашоочуларынын көчөгө чыгуусуна тыюу салды. Шаардыктар мамлекеттин оору менен күрөшүүсүндө тартипти бекем сактап, чоң жардам кылууда. Студенттер бул нерсени шанс деп билип, үйдөн чыкпай китеп окуп, илимге сугарылуу менен алек. Бул орну ынтымакта болуу, тартипти сактоо, мыйзамдарга баш ийүү жана илимибизди өрчүтүп, Аллахка ибадат кылуу менен гана жеңебиз. Баарыбызды жараткан ар кандай бале кырсыктардан сактасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Саламатсыздарбы урматтуу Кыргызстандагы бардык мекендештер. Бул жактагы көптөгөн студенттер жана кыргыз жарандары Венгрияда калдык. Бизге кечээ эле жаңы эреже чыкты. Эрежеге ылайык карган адамдар азык түлүк алганы саат 9-дан 12-ге чейин барышат, ал эми жаштар болсо 12-ден 3-кө чейин барышат. Бул чечимди кабыл алган себеби карган адамдардын иммундук системасы бул вируска туруштук берүү жагынан алда канча начарыраак экен. Ошол себептен бул мисалды Кыргызстандын мисалында да алсак болот. Анткени карган менен жаштардын арасында дистанцияны сактоо боюнча көптөгөн иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Эң башкысы, достор, ар бирибиз өзүбүзгө жоопкерчиликтүү мамиле кылалы. Венгриядан баарыңыздарга салам. Жылдыз Арстанбек кызы, аман туруңуздар. Саламатсыздарбы? Сиздерге жаңы чыккан коронавирус менен Япония кантип күрөшүп жатканын өз байкоолорум менен айтып бергим келди. Билесиздер, Кытайдан кийинкилерден болуп эле
вирус Японияда да катталган. Япония бийлиги ошол учурдан баштап эле эскертүүлөрдү берип, өздүк гигиенаны туура сактап, үйдө отуруубузду өтүнүп жаткан. Бардык эрежелерге баш ийгендиктен Япония вирус жуктургандардын санынын өсүүсүн токтотуп калган. Ошентсе да тилекке каршы карантин толук бүтпөй туруп, кайрадан көчөдө адамдардын көбөйүүсү менен азыр ошол вирустун жуктургандардын экинчи толкуну сыяктуу болуп эле мурдага караганда кескин көтөрүлүп, эскертүүлөр дагы күчөй баштады. Эми кыргыз элиме айтарым, Кыргызстанда да бийликтин жана медицина кызматкерлерибиздин айткандарын так аткарсак, биротоло кыла алышыбызга ишенем. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Адамзат пайда болгондон баштап башынан ар кандай сыноолорду өткөрүп келүүдө. Ошондой сыноолордун бири бүгүнкү күндө жалпы адамзатка келип турган чагы. Бул илдеттен биз биримдикте, ынтымакта болуп гана жеңе алабыз. Адистердин көрсөткөн, айткан ар бир эрежелерин так жана туура аткарып, үйүбүздө отуруп, колубузду бат-баттан самындап жууп, тазалагычтар менен тазалап, эрежелерди так аткарып, эң азынан оору алып жүрүүчү, оору таратуучу болбостон үйдө отуралы. Бош убактыбызда окуй издеген китептерибизди окуйлу. Үй бүлөбүзгө, бир туугандарыбызга жакшы, жылуу мамиле кылалы. Көрүп атабыз бүгүнкү күндө Италияда, Кытайда, Америкада бул илдет менен ооругандардын саны бир канча миңге жетүүдө. Урматтуу мекендештер, адистердин сөздөрүнө кайдыгер карабайлы, алардын айткандарына кылдаттык менен мамиле жасайлы. Ошондой эле колунда жок бир туугандарыбызга дагы өздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жардамдашып, бирге жана ынтымакта бул илди жеңип өтөлү.